Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Мен Бишкектен кайтып, Токтогулга келдим. Токтогулга келип, Жаңы жол айыл аймагындагы өтө жакшы бир саамалыкка туш болуп отурам туугандар. Биз менен чогуу болуңуздар, азыр айыл өкмөткө кирели. Бүт айылдын кадырлуу аксакалдары сыйланып атыптыр. Машалла. Жаңы жол айыл өкмөтүнүн тургундары, мынакей бүгүн сиздер катышып отурасыздар. Жаңы жол айылдык кеңешинин депутаттары жана Жаңы жол айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери мынакей бүгүн жакшы бир саамалык болуп отурат биздин айылда. Себеби дегенде ушу жадырап жаз менен кошо келген 8 март майрамынын алдында бизге дагы аябай баягы ыңгайлуу болуп турат деп айтсам, баягы тамаша эресинде эжекелер ушу депутат эжелерибиз, мынакей ардактуу биздин эжелерибиз сиздерди ушу жалпы келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн өзүмдүн үйлөрүм атынан жалпы Жаңы жол элинин атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Сиздерге кааларым, урматтуу апалар, карындаштар, эжелер, ишиңиздерде ийгилик, бекем ден соолук каалайм. Бүгүнкү күндө кандай жадырап турсаңыздар, өмүр бою ушинтип маанайыңыздар жаркырап, ушун бүгүнкү кандай маанайда болсо ушундай маанай менен турмуш өтүңүздөр деген жакшы ишеничти айткым келет. Эч качан оорубаңыздар. Бекеринен айтылбайт. Бейиш эненин таманында деп, андыктан биз сиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз, терең таазим этебиз. Сиздер жок, өзү коом жок, сиздер жок, жашоо жок, сиздер жок, бул турмушта жок, биз да жокпуз да. Андыктан дагы бир жолу кызуу куттуктап, бүгүнкү мынакей айылдык кеңешинде жакшы саамалыгы менен бирге куттуктап калып атканыма мен дагы сүйүнүп отурам. Ошол менен бирге эле бүгүнкү ушу айылдык кеңешиндагы бир салтанаттуу бир тапшыра турган иш-чаралар бар экен. Айылга баягы коомдук иштерге активдүү катышып, экономикалык, социалдык жактан айыл өкмөтүнүн өнүгүшүнө бир зор салым кошкон инсандарга бүгүнкү күн ардактуу атуу инсаны тапшырылып, ошол азем чогуу болгону турат. Андыктан кийинки сөздү Жаңы жол айылдык кеңешинин төрагасы Өзбек Талант Кеңешбаевичке берейин. Андан кийин бул киши тапшырганга өтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу меймандар, урматтуу аппарат кызматкерлери. Биринчиден бардыгыбызга рызкы берип, бардыгыбызга өмүр берип, бардыгыбызга ушундай бир жакшы күндөрдү таптап Алла Таалага көп мактоолор болсун. Экинчиден ушундай жакшы күндө бардыгыбызды кошуп отурган Кудайга дагы көп шүгүрлөр болсун. Урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу биздин сыйлуу меймандарыбыз. Анын ичинде биринчи кезекте мынакей өкмөт башчы айтып кеткендей, жадыраган жаз майрамында жашынака болуп, жакшы күндөргө улаалаш болуп, 8 марттын астында энелердин, эжелердин, карындаштарыбыздын бир жакшы күнүнүн астында бизге бир жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Бул сиздерди майрамдын астында бир жакшы жаңылык менен бөлүшүп, сиздерди бир сыйлап алууга мүмкүнчүлүк келип турат. Айтайын дегенибиз, бүгүнкү чогулганыбыздын максаты өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Жаңы жол айыл аймагында айылдын, аймактын инфраструктурасын жакшыртууга, айыл ичиндеги ынтымакты бекемдөөгө, үй бүлөсүн тарбиялап, элдерге бир жакшы насаат берген инсандарга, жаштарды бир дин жолунда жакшы жактарга үндөгөн аксакалдарга, агайын туугандарга ушундай бир Жаңы жол айыл аймагынын ардактуу атуулу деген наам ыйгарылат. Бул наам Жаңы жол айыл аймагындагы наамдардын эң жогоркусу, сыйлыгы. Бул деген сөз ушул айыл аймакка кадыры сиңген, эмгеги өткөн, элге кадыры менен, кызматы менен, элге бир жакшы жактары менен даңазаланган атууларды ушундай сыйлоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ушундай биздин Жаңы жол айылдык кеңешинин регламенти менен бекитилген. Бул сыйлык 1 жылда 1 жолу таркатылат жана айылдагы жакшы жогору айтылгандай
атуулдарга ыйгарылат. Бирок Кыргыз Республикасынын президентинин тактап айтканда Садыр Нуркожоевичтин жарлыгынын негизинде аймактык территориялык реформа жүрүп аткандыгына байланыштуу бул иш чараны бүгүнкү күнгө жылдырууга туура келди. Андыктан урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу айыл өкмөт башчысы, биз айылдык кеңеш ушундай чечим кабыл алдык. Мына эртеңки буквально күндөрдөн кийин Жаңы-Жол айыл аймагы, Жаңы-Жол айылдык кеңеши деген иш милчен токтотулат. Мындан ары президенттин жарлыгына байланыштуу Токтогул районунун Токтогул шаардык мэриясы жана Токтогул шаардык кеңеши болуп мындан ары иш жүргүзөт. Ошондуктан эми ушуга чейин биз баягы акыркы 3 жылда бериле турган атуулдарды ушул өкмөт менен макулдашып, кеңеш менен макулдашып, эми ушулардын бир жакшылыгына жароокер болуп, таанакер болуп, ушуларды бир ичине да болсо көңүлүн алып, жакшылыкта бир төшүнө бир белги тагалы деп акыркы 3 жылда бериле турган, очередте турган атуулдарыбыздын баардыгын жашына кагылып, ушул жерге чакырып, тапшырып коюуну туура көрдүк. Ошондуктан урматтуу энелер, аксакалдар, катышуучулар, биринчиден баардыгыңыздарга чындын соолук каалайм, узун өмүр каалайм, ар дайым асманыбыз ачык болсун, мекенибиз гүлдөсүн, өссүн, мамлекетибиз жакшы жактарга жылып атат, көрүп атабыз. Мындан да жакшы жактарга жылып, кошуна мамлекеттерде болуп бир өнүп өскөн, жаркырап гүлдөгөн бир жакшы мамлекетте жашашты баардыгыбызга насип кылсын деп айткалам. Анда сиздердин уруксатыңыздар менен сыйлыгыбызды тапшыруу аземине өтө берсек. Бизде эми баа кыргызда айтат, аксакалдатып баштайлык. Туурабы? Кыргыз Республикасы Жалал Абад областы Токтогул району Жаңы-Жол айылдык кеңеши ардактуу атуул Жаңы-Жол айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымдары жана айыл аймактын инфраструктурасынын жогорулашына көрсөткөн зор салымдары жана колдоосу үчүн Кызыл Туу айылынын тургуну ардагер Молдогазиев Кадыржанга Токтогул районунун Жаңы-Жол айыл аймагынын ардактуу атуулу намы ыйгарылсын. Урматтуу Кадыржан аке, бул сыйлыкка сиз татыктуусуз. Айта кетчү нерсе, Кадыржан аксакал ушул бүгүнкү күндө Токтогул райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы. Төш балыңыз тагып, Кадыржан аке. Сөйлөгүңүз кут болсун. Кадыржан аке. Албаңыз, кармалабыңыз. Рахмат, сөйлөгүңүз кут болсун. Урматтуу жолдоштор, энелер, аталар, карындаштар, ушул карындаштар, энелерди, үкөлөрдү, тууган энелердин майрамдары кут болсун, жакшылык болсун. Илгертен бери айтат, аял жакшы, эр жакшы, убазир жакшы, кан жакшы дейт. Мына аялдар болбосо, аялдар үйдүн куту. Аялдар болбосо, бардыгы болмок эмес. Мына жакшылык болсун, иштериңер ийгиликтүү болсун, кыздар. Мына нардагы жакшылыкта, мындай жакшылыкта жолуп жүрө берели. Майрам кылалым. Ушундай эле маалыматка ардактуу атуу Жаңы-Жол айыл аймагынын социалдык экономикалык абалынын өзгөрүшүнө кошкон зор салымдары жана айыл аймактын инфраструктурасынын жогорулашына көрсөткөн колдоосу үчүн Кызыл Туу айылынын тургуну ардагер Мухаммедов Абдурахманга Токтогул району Жаңы-Жол айыл аймагынын ардактуу атуулу намы ыйгарылсын. Bismillahirrahmanirrahim. Sizdeki
Bakınız, gelinizden bir estekli bir sürü koşku. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Mına hurmatlı mo'min musulman bir tuğandarım. Bayağı ekişten bir iş parçaga ötün keldim dep manakay bugün uşul manaki kızlardan da ayımlardan bayramken keletken bayramınızlar kutlu olsun. Avalkısı ömrüңөр uzun bolup, işleriňer iyilikli bolup, bala çakаңardan urmat seyin görüp, bizdin yaşыбызга жетişiňerge Allah Taala nasip kılsın. Sizlerden dağı algan sыйлыгыңыздар urmatlı tuğandar kutlu olsun. Şundayla ardaqtap namına özümüzde bilgендей yine bir uydu tarbiyalasa muallim bir aydı tarbiyalayt degen mına şunday айылыбыздагы жаштарды өмүр бою тарбиялап мына бүгүнкү күндө жаңы жол айыл аймагында эмес Токтогул өрөөнүндө жакшы өзүнүн бир жакшы сапаттары менен жаштарга бир үлгү көрсөтүп келе жаткан биздин муалим эжекебиз Жээналиева Авазгүл эжеге дагы ушул жаңы жол айыл аймагынын ардактуу наамы ыйгарыбыз. Сиздин тарбияңызды алып чоңойдук эже. Ошончо иштикер болуп отурасың да. Авазгүл эжем бир чети ая шапан, бир чети менен кыргыз тил адабиятчы муалимим. Рахмат эрежеси менен. Бүгүн дагы бир медаль алдым эле, аким жөн эле колуңузга берип койдум эле. Жакшылык жалгыз келбейт, шеригинен келет деген сөз ушунда келиңиз. Эстеликке сүрөткө чыгып, болсун. Рахмат. Ардайым ушундай эле. Байланыңар менен. Эжем бул сиздики менен сырткүлөрү. Ушундай эле жаңы жол айыл аймагынын жогорку сыйлыгы ардак катуу намына тартыктуу инсаныбыз Арал айылынын тургуну Акишова Анакан эже. Келиңиз, Анакан эже жана жогору айткандай жалпы элдилер. Рахмат, Анакан эже. Сыйлыгыңыз кут болсун. Ар дайым жаштарга жакшы тараптан үлгүңүздү берип, айылдын куту, элдин куту болуп жүрө бериңиз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат. Ушундай эле жаңы жол айыл аймагынын ардактуу атуунун намына дагы бир татыктуу инсан чакырып койгонго уруксат этиңиздер. Бул Кызыл Туу айылынын тургуну, айылдын аксакалдар кеңешинин айылдык сот мүчөсү Молдалиев Акылбек аксакал. Акылбек, сиз буга татыктуу инсансыз. Ар дайым жаштарга жакшы үлгүңүздү айтып, максатыңызды айтып жүрө бериңиз. Рахмат. Ушундай эле жаңы жол айыл аймагынын жогорку намы ардактуу намына татыктуу инсанды чакырып койгонго уруксат этиңиздер. Бул Арал айылынын тургуну Иманалиев Молдокуяз аксакал. Сыйлыгыңыз кут болсун аксакал. Ода биз бул кишини Молдокуяз тааныбай эле жүрүп өтүпүз да. Сыйлыгыңыз кут болсун. Келиңиздер. Эстеликке сүрөткө чыгып, рахмат. Алган сыйлыгыңыз кут болсун. Şunçalık kızlar kullanlarının için çok rahmat. Haksızlık еңбегиңерден бүгүн күнү аял салтынын 8 март майрамы менен бардык энелерди, эжелерди, карындаштарды куттуктайм. Рахмат. Эми урматтуу катышуучулар, дагы бир сыйлыкка татыктуу инсан, мактөбүлөстөр багы эне батыр эне ушул балдарды тарбиялап, өстүрүп, баардыгына татыктуу билим берип, бул жай-жайына коюп келаткан биздин кадырлуу жеңебиз Кызыл Туу айылынын айымы Азимова Айжамал.
Ayjamal жеңе сыйлығыңыз құтты болсын. Сіз бұғада татып көріп қанша деген жастарды тәрбиелеп, андан кейін айдың ішінде қабыл батыңыздар. Батырene de bu kişi hazırlıkta yok, altı etmez. Bu kişi topluluğu onun yukarı batırene. Sığırınız kutlu olsun. Geliniz. Ayranınız bilen. Ne oldu? Kalıp olsun. Rahmat, sığırınız kutlu olsun. Şunday эле ардактуу наамга көп жылдар бою Бөкөнбаев совхозунан баштап, андан кийин Жаңы жол айыл өкмөтү түзүлгөндөн баштап талыкпай кызмат өтөп келип, бүгүнкү күндө пенсия жашына келип калса дагы жаштарга үлгү көрсөтүп, иштин көзүн таап, иш алып бараткан биздин бир бу да жеңебиз, Кызыл Туу айылынын тургуну Тоголок каласы Сажира. Бул киши сыйлығыңыз құтты болсын. Сіз татықты инсансыз, алған сыйлығыңыз ақ жолтой болсын. Айтарыз, балдардың жақсылығына Kutluklar Sacirece. Şunday эле ардактуу атуу наамына ыйга татыктуу инсанды чакырып коелук. Арал айылынын тургуну Бегимкулова Кенжакан Актыйжы. Келиңиз. Сыйлыгыңыз куту болсун. Ардайым ушинтип бир жаштарга, элге жакшы насаатыңызды айтып жүрөңүз. Rahmat, silahınız kutlu olsun. Şunday эле ардактуу атуу наамына татыктуу инсан Кара Суу айылынын тургуну, жеке ишкер Турдалиев Кадыр Аксакал. Bu kişi dagы 3 сазиптин депутаты болгон. Азыркы күндө Токтогул райондук балык чарбазы мамлекеттик ишканасында күчөмдүү эмгек иш алып барып атат. İşinizге ийгилик каалайбыз. Кадыр мырза. Rahmat, Kадыр мырза. Алдыда келген концерт бар, кагадан барабар, çok çay mutlaydı. Şöyle algan suyunuzlar var, toz var, sarıklar. O zaman öyle meşgul değil, Şunday эле жакшы бир урматтуу сыйлык ээлери биздин дайыр ардактуу инсаныбыз Жаңы жол айылдык кеңешинин депутаты азыркы моментте Жаңы жол айылындагы мектептин мугалими Кундузбаева Ирила ушул Жаңы жол айыл аймагынын ардактуу атуу наамына татыктуу инсан. Урматтуу коноктор, дайыр инсаныбыз депутаттар келип калды. Сиздердин уруксатыңыздар менен Кыргыз Республикасынын Жалал Ата областынын Жаңы жол айылдык кеңеши тарабынан ардактуу атуу наамына татыктуу инсан чакырып коюуга уруксат эттиңиздер. Комсомол айылынын тургуну Бобекова Дамира эжеге.
Seyiriniz kutlu olsun. Gelin şimdi tuğacakın. Oğlum bayram üstüne. Sadece dagы көп жылдан beri жаштарга Комсомол айылындагы мектепте өмүр бою мугалим болуп, эл агартуунда көптөгөн сыйлык наамдардын ээси. Бүгүнкү күндө дагы талыкпай жаштарды бир жакшы жакка үндөдө, жаштарга бир тарбиясын берүүдө талыкпай эмгек этеп берди. Кош байрамыңыз куту болсун. Сыйлыгыңыз эртең келе жаткан 8 март майрамыңыз куту болсун. Ар дайым эл арасында ушундай сыйлыктын ээси болуп жүрөбүз. Сыйлыгыңыз куту болсун. Урматтуу сыйлык ээлери, дагы жолу айта кетелик, алган сыйлыгыңыздар куту болсун. Мындай сиздердин алган сыйлыгыңыздар менен биздин чогулуштун көпү жаркырап сонуп калды. Анан дагы алган насибиден ата кулдун келип бизге шеріктес болған таңдалады. Сыйлығыңыздар құтты болсын, анда сөз беремін. Анда урматтуу бүгүнкү сыйлык ээлери Ардактуу Атул деген бул биздин айыл аймактагы эң даражалуу, эң чоң сыйлыктардын бири. Андыктан бул жөн жерден берилген жок. Сиздер ушу өзүбүздүн ушул айыл аймагыбызга салган салымыңыздарды өзүңүздөр тандап алгандан кийин депутаттар, аппарат кызматкерлери баалап, бул сыйлыктагы чек болбосун, мындан дагы жогорку сыйлыктарга ээ болуңуздар деп ишенем. Баардыгыңыздарды алган сыйлыгыңыздар менен чын дилимден дайыр жолу куттуктайм. Эми сөз кийин ушу ким куттуктайм дегендерге баягы каалоочулар келип куттуктасаңыздар болот. Барбы? Kutluktayım demişler, anarız ya. Geliriz. Жыйындын катышуучулары, сиздерди ушундай эң жогорку айыл аймактын мындайча айтканда ушул регламент менен бекитилген, мыйзамдаштырылган эң жакшы сыйлык болчу. Эми бул сыйлыкты алган да бар, албаган да бар. Анан эми ушул сиздерге Кудай насип эткен экен. Буга чейинки кылган эмгегиңиздердин баардыгы ушинтип акыбети кайтып атыптыр. Сиздерди мындан ары дагы жакшы бийиктиктерден көрөлү, дагы көрсөткүчтөр жогорулай берсин, ийгиликтериңиздер арта берсин. Ушул жогорку наамыңыздар, татыктуусуздар olsun. Депутаттар var mı? Aynı zamanda dostlar söyleyip koyup geldi. Барлықтарға рахмат. Мен Қызылту айылында жашайм. Өзіңіздерден бар өчір-басыр болып өсіп-өнген жерім Қызылту айылы. Анан иштеген жерім Шаардык мэрия. Анан бул жана кеңештин төрөгү аз айткандай, мен илгери эле 2005 жылы Батыр эне деген орден алгамда, анан көптөрү мен эме кылчу эмес да, биякта эле чакырбайт, бул шаар иштейт, мэрия чакырбайт, жаңы жолдун тургуну депчи. Анан эми кийин баалап калышты, азыр мен жетине албай отурам. Себеби дегенде эртеңден акиматка чакырып калыптыр, күтүүсүз жерден жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Кошалиевдин ыраазычылык катын алдым. Андан кийин эле жолдошумуздан бек болду. Айыл өкмөткө чакырат депчи. Анакей чоң рахмат сиздерге, кеңештин депутаттары, баарыңыздарга, бул жерде айыл өкмөттүн башчысы, төрага, эң негизгиси энени сыйласаңыздар, мындайча айтканда кем болбойсуздар. Анан кечирип коесуздар, бүгүн энелердин майрамы болгондон кийин мен сиздерди эң биринчи куттуктарым келет. Бул турмушта көп нерседен укур калып, кээде кунап, кээде көңүл ууланып,
турмуш бизди көп өткөрүп электен кыйнаганда бара жаткан улгайып, апакемдин койнуна кирип кетем, кыялдарга чулганып, ушагайым жетпеген, балалыктын жытыалы кетпеген, ал уямдын касиети башкача, дил тазарат, наристеди эх десең, жылуулугун касиетин өчүрбөй, энелерди аман жүрсү деп кетем дегенде, эң негизгиси энелер айымдар аман бололу. Анан бир акырдын ырында барго, апамды мен үйдүн куту деп жүрсөм, атам анын кармап турган түркү дегендечи, бул айымдарды, энелерди сулуу кылган мына мырзалар ар дайым түркүк болуп жүрсүн. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Анда сөз Атакул мырза сөз сурап атат, сиздерди куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ассаламу алейкум. Барыңыздарга Алланын мээрими, ырайымы, кечирими болсун. Байрамыңыздар менен бүгүн ушу жакшы иш-чарага туш болуп калдым. Күтүүсүз жерден болду. Менин атым Атакул, фамилиям Жалилов. Жана тез кабарда иштейм. Өзүм Баткендин Лейлек районунун кулумун. Бишкектен сапар тартып, анан ушул иш-чарага туш болуп турабыз. Абдырахман абабыз менен көптөн бери телефондо сүйлөшүп, байланышып турдук эле. Бүгүн ушу абабызды бир зыярат кылып өтөйүн деп телефон чалып эле үй жагына машинаны бурсам, бул киши бияка жөнөп калыптыр. Анан кичине бир кайрымдуулук ишибиз бар эле, планыбыз. Ошо боюнча сүйлөшөлү десек, биринчи бияка аттын башын буруп, абабыз бияка эшитип келди, көрсө сыйлык алат экенсиздер. Ушул иш-чарага туш болуп сүйүнүп отурам. Мына энелерибиз, аталарыбыз, айылдын куту, айылдын дөөлөтү сиздерсиздер. Сиздер бар, мына жаштар ушул деңгээлде турат. Сиздер бар, мына азыр эле жекен айтып өттү, окуучубуз спикер болупту. Булагабызды да өзүңүздөр өстүргөнсүздөр. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Ар дайым ушу бала чака, небере, чебере, үй бүлөнүн, эл журттун, төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Байрамыңыздар менен. Алла разы болсун. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, дагы бир жакшылыкты айта кетелик. Сооптун эки түрү болот, бирөө жашыруун болот, бирөө жарыя болот. Атакул мырзага жашыруун болсо, мен ойлойм, буну биз жарыя кылганга биз милдеттүүбүз. Тактап айтканда, өзү айткандай, Баткен областынын Лейлек районунун кулуну болгону менен биздин карлар үйүндөгү бир көзү азиз, бирөөнүн кароосуна муктаж инсанды келип, Алланын ыраазычылыгы үчүн ушуну жакынкы күндөрдө умрага алып барып келели деген иш-чаранын үстүнө жүрүп атышыптыр. Ошондуктан бул кишилерге айтарыбыз, ушундай кызмат кылган үчүн, ошондой жактан келип, ушундай бир муктаж кишинин чекесине сылап, ушундай бир улуу жайга жөнөтүп аткандыктан бул инсандардан Алла разы болсун. Алла Таалам ушу инсандардын тапкандарына, өмүрүнө береке берип, мындан дагы зоболосун көтөрсүн. Кудайым жакшы күндөрдө ушундай жакшылыктарга жарчы болуп жүрүшүнө Алла Таалам насип кылсын. Дагы бир жолу урматтуу айымдар, жана дагы сөзүмдүн акырын айтпай кеттим эле, эртең келе жаткан майрамыңыздар менен бир акын айтат, энесиз эч бир үйдө жарык болбойт. Энесиз эч бир үйдө мээрим болбойт. Канчалык мээрим төгүп турсаң да эненин мээриминдей мээрим болбойт деген. Урматтуу энелер, апалар, кимдир бирөө үчүн сиздер жөнөкөй аял болушуңуздар мүмкүн, бирок өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр үчүн, жубайыңыздар үчүн, балдарыңыздар үчүн сиздер дүйнөдөгү табылгыс адамсыздар. Тактап айтканда адам затынын тукумун улоочу инсандарсыздар. Ар дайым сиздерге ден соолук каалайбыз. Бүгүнкүдөй жакшылыкта, жакшынакай төрдүн көркү, сыйдын ээси болуп жүрө беришиңиздерге мен чын жүрөктөн тилектешмин. Бардыңыздар дагы майрамыңыздар. Урматтуу агайын туугандар, манакей Алла Таала насип кылган экен, ушу
Men şu bizim Karyalar uyunda bir adam var. Özü Canıcıoğlu Bulat. İki gözü körbeydi. Hasan degen. Şunu köpten beri yüreğimi öğüttürdüler. Kanday kılıp durup bunu dağı elder jönötü atsa men de şunu jönötüyem degen. Anam bana Atakul Mırza menen iki öz tanıştığımız var. Oşağa çaldım. Dep cenabı bilimge ait söyleşek var. Anan söyleşi uşağa eken aytkan sözüm ratarıp koyalı dep bir niyet kılıp kelgile. Desem bugünkü buna nasip kılıp kalıp uyga kelgenden men ayttım buna iki işten bir iş partiya ötkönü kelinde Atakul deyim alıp parayın bugün takras buna gizirde Karyalarga şu sıyılık verip attılar. Devanan kim bir yerge alıp geldik hazır oşa Karyalar uyuna varıp oşonu tartıp anan egerde nasip bulup kalsa Kuday buyursa oşonu jönötüysem anan bayağı özüne kanday jakşılıkты körsen oşo jakşılıkты başka biröge tartıla dedi. Oşon üçün Kur'an'da Allah Teala aytat Astagfirullah ve men yamal miskale zarratin hayra yarak ve men yamal miskale zarratin şerra yarak dedi. Kimde kim kıpınçalık soğuk yasasını körtüram dedi Allah Teala. Günah kılsa da men körtüram dedi. Oşon üçün ar bir öz uşerde oturganlar soğuk kılıçlardan oluşuna Allah Teala nasip kılsın. Amin. Allahümme Rabbena tekabbel minna inneke entes semiyul alim. Rahmetke ya arhamar rahim. Allah razı olsun. Gelgen Kara Muhtar'a Allah razı olsun. Koyduruzlar. Jeyim bitirek. Men özüm bitirem. Jogorku Kengeşi razıçılıkka Kırgız mamleketinin önügüsüne jana улуттук баалуулуктардын сакталышына салым кошуп, өз кесибин аркалоодогу көп жылдык үзүлүү эмгеги үчүн терең ыраазычылык билдирем жана 8 март аял затын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Сизге бекем ден соолук, күч кубат жана бакубат жашоо каалайм. Өлкөбүз үчүн дагы да талыкпай эмгек кылып, өз тармагыңызда ийгиликтерди жарата берүүңүзгө тилектешмин. Ар дайым үй бүлөңүз менен бирге байгерчиликте өмүр сүрүңүз. Урматтоом менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Сулайманов Кундузбек Кошалиевич. Ушул сыйлыктарды тапшырууга уруксат этиңиздер. Биринчи бул сыйлыктын ээси Сооронбекова Элнура Сансызбаевна. Ушундай эле ыраазычылык кат менен сыйланат Темирбекова Лазат Жеңишбековна. Ушундай эле сыйлык менен Сүйүнбекова Гүлнура Сүйүнбековна. Elleriniz açık olsun. Анда сиз Anda bizden bugünkü iş çaranın жалпы жонунан жыйынтыктаганга убакыт келди. Урматтуу аксакалдар, ушундай жакшылык ишке келип, биздин сыйыбызды алып, жакшы тилеп өмөткөнгө сиздерге рахмат. Мындай дагы өмүрүңүздөр узун болсун, келечегиңиздер кең болсун. Кутмандуу каарлык берсин, балдардын жакшылыгында, айылдын жакшылыгында төрдүн көркү болуп жүрө берсиңиздер. Ийгилик каалайм баарыңыздарга. Анда жалпы бүгүнкү салтанаттуу аземдин катышуучулары баардыгыңыздарга келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сыйлык ээлери дайыр жолу сиздерди куттуктайбыз. Бул сыйлык чек болбосун. Дагы көп биздин айыл өкмөтүнө өзүбүздүн айылга дагы салымыңыздарды кошот деген терең ишеничтебиз. Ал эми ушул жерде отурган жаштарга да айтат элем, сиздердин сыйлыгыңыздар ушул жаштарга стимул болсун. Сиздердин тарбияңыздарды көрүп, мынакей азыркы жаштар аркаңыздардан кубалап кетип атат. Булардын ичине ийгилик, бекем ден соолук баардыгыбызга тең.
дагы бир жолу келип катышканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.